22 март күнү Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драма театрында Кыргызстан 2013 мусулман мода саталышындагы мусулман кийимдеринин көргөзмөсү болуп өттү. Бүгүнкү мусулман мода майрамына кош келиңиздер. Мындай иш-чара Кыргызстанда экинчи жолу өткөрүлүп жатат. Долбоордун демилгечиси актриса Айжан Акылбекова. 2 жыл мурун жоолук салынып алып, ушул өзүмө ылайыктуу кийимдерди таппай аябай кыйналып, анан ушунчалык көңүлүм чөккөн эле да, ушул кыргыз эли болуп туруп, Азия болуп туруп, анан мусулман эли болуп туруп, бизде ушул ылайыктуу бизге кийим жокпу деп. Ошентип 1 жыл аралыгында кыйналып жүрүп, анан өзүмдүн көйгөйүмдү өзүм чечейин деп, анан ушул ишти баштагыга бел байладык. Бул өзүңүздөр билгендей биздин коомдо өтө чоң бир көйгөй эмеспи? Жоолук салынгандан кийин кандай кылып салынуу керек, кандай кийинүү керек деген дагы бир шарттары бар. Анан географиялык шартыбызды дагы эске алышыбыз керек. Баягы биз арабтарды турап, алардын кара кийимин кийип алганда бизде кыш деген бар, жаз деген бар, жай деген бар. Өтө ылайык келе бербейт, анан ыңгайлуу келе бербейт да. Кийим адамга да ыңгайлуу жагына да карашыбыз керек да. Ошондуктан ушул долбоорду баштап бир ушундай бир коомубузга кичине болсо дагы бир 100 кишинин болсо дагы 50 кишинин болсо дагы көйгөйүнө балким чечкенге жардам беребиз деген үмүтүбүз бар. Көргөзмөдө кыргызстандык дизайнерлердин коомчулукта мусулман, заманбап этника, кече жана үлпөт кийимдери деген 3 багыттагы эмгектери көрсөтүлүп, алар келген көрөрмандардын алкышына арзышты. Эмгектердин тартуулаган жаш дизайнерлердин ичинде рак оорусуна каршыбыз аттуу коллекциясы менен Асан Бердибаев да болду. Азыркы учурдагы көрсөткөн коллекциям бул биринчи коллекция болуп аталды. Мен өзүмдүн жеке брендим бар, SN Fashion деген. Ошол брендтен мен чыгара турган болдум. Азыр Месси против рака деген бул женщина аялдардын жүрөк рак оорусу боюнча ошол коллекциянан топтолгон бүт каражат аялдарга Кыргызстандын баарына как бы берилет, жардам сырткары. Ал эми дизайнер Рукей Мураталиева да Tribal Fashion аталышындагы коллекциясын тартуулады. Коллекциясы Пакистан мусулман кийимдеринин негизинде жаралганын билдирет. Основа катары ушу Пакистанда алдым да, бирок кыргыздарга коррекциялап ошо жасаган ушундай результат болду да. Анын үстүндө бизде дайыма эле мисалы үчүн кыргыздар мындай, сиздер көрдүңүз шалва, штанишки, анан юбка, анан еще кофтасы болду. Антип тройной кылып дайыма кийбейт да. Ошон үчүн кичине трансформер болду. Мисалы үчүн юбкасын чечип салып деле кийүүгө мүмкүн. Мына бул табигаттын табышмактуу сырлары аталышындагы коллекция Айымжан Мукамметовага таандык. Бүгүн анын тушоосу кесилип, чеберчилик менен аткарылган эмгектери алгачкы ирет коомчулукка сунушталууда. Мен табигаттын табышмактуу сырлары деп атап койдум. Анткени биздин Кыргызстанда өтө эле кооз, өтө эле тоолору бийик, көндөн жана ошолордон эмне үчүн
албашыбыз керекпиз. Ошон үчүн табигаттын табышмактуу сырлары деп атап койдум. Мен күндөн, чөптөн, жата калса суудан алдым. Салтанат Мамырбаева да Кыргызстан 2013 мусулман мода сатылышындагы иш-чарада эмгектерин тартуулап жаткан жаш дизайнерлердин бири. Ал өз коллекциясын Гүлдүн жамалы деп атаган. Гүлдүн жамалы болгондон кийин эми гүлдүгө окшоп назик болуп, кыздар ушинтип кыска кийинип же болбосо ачык кийинип эле сулуу көрүнбөстөн, жабык кийинип, узун кийинип деле сулуу көрүнө алат деген мааниде. Илгертеден эле негизи чоң энелерибиз элечек жабын эле узун кийишип эле сулуу болушуп эле акылдуу болушуп келишпедиби? Жогорудагы иш-чарада жалпысынан 10 дизайнердин эмгектери көрсөтүлдү. Соңунда ар бирине 15 000 сомдук сертификаттар тапшырылып, көргөзмөгө коюлган кийим-кечек апрель айында өтүүчү жарманкеде сатылары маалымдалды.